Алмазбек Атамбаевдын кызынын тамеки чегип жаткан видеосу катуу талкууга алынды. Бүгүн эртең менен Алия Шагиева өзүнүн Instagram баракчасына тамеки чегип жаткан видеосу менен бөлүштү. Анда экс-президенттин кызы катуу сынга алынды. Анын катталуучулары ар кандай негативдүү пикирлерин калтырышкан. Алия, сенин уятың жок экен, ушул видеону өчүрүп салчы. Шерменде, анан ушундай кыздар биздин жаштарды бузат деген ар кандай пикирлерин жазышкан. Бирок бир аз өтпөй Алия ал видеосун өз баракчасынан өчүрүп салган. Эске сала кетсек, мурунку жылы Алия Шагиеванын «Странный мир» деген ыры чыккан. Анда да ал тамеки чегип ырдаган. Булак аргументке ийже. Анжелика аман болсо кыйынчылыктар дагы артта калат. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Аябай дем күч берип жатканыңыздарга чоң рахмат. Балдактарымды бийик көтөрө ыргыткан күн батыраак келсин. Кыздарым ар дайым жанымда. Сүрөт видеого чыгышпайт, толук айыкмайынча буйруса баары жакшы деп жазды ал. Булак Кыргыз кабар. Сыймык Жапыкеевдин абалы оорбу. Финполдун жетекчиси Сыймык Жапыкеев ооруп жатат. Бул тууралуу чоң казатчы Фазил Турсунов өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Сыймык Жапыкеевдин кабар алган үйүнө бардык. Батыраак жакшы болуп кетиңиз. Сиз чындап мамлекет үчүн, эл үчүн күйүп бышкан адамсыз. Сыймык Жапыкеевдин 3 күндөн бери кант диабетинин басымы көтөрүлүп жатат. Ошондуктан келгиле баарыбыз биргеликте дуа кылалы деп билдирген ал. Булак Назар Ньюс кейже. Жапаров 2-3 мартта Казакстанга барат. Президент Садыр Жапаровдун Казакстанга сапары 2-3 мартка пландалууда. Бул маалыматты 27 февралда Азаттык радиосуна мамлекет башчынын маалымат кызматы тастыктады. Жапаровдун президент катары алгачкы расмий сапары Казакстандан башталарын кошуна өлкөнүн президентинин расмий сайты 11 январда жазган. Бирок 26 январда Кыргыз президентинин маалымат кызматы Садыр Жапаров чет өлкөдөгү алгачкы сапарын Орусия Федерациясында өткөрөрүн билдирген. Бул сапар 24-25 февралда ишке ашты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 1 февралда Жапаровду президент болуп шайланышы менен куттуктап, эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн биргелешип жигердүү иштешүүгө даяр экенин билдирген. Булак Азаттык. Мирзиевдин сынынан соң айылга көчүп барган акимдин контейнер үйү. Өзбекстандын Наманган облусунун акими Шавкатжан Абдуразаковдун убактылуу жашай турган контейнер үйү даяр болгону айтылып, сүрөтү жарыяланды. Өзбек басылмалары бул сүрөттү күндүн сүрөтү катары сыпатташты. Буга чейин Абдуразаков өзбек президенти Мирзиев капыстан кирип барган Бунёткор айылына контейнерден үй салып көчүп бараарын айткан. Наманган облусунун акими эл менен жолугушуу учурунда мен эми күн сайын ушул жерде сиздер менен чогуу кошуна болуп жашайм. Айылдык комитеттин имаратынын так маңдайына облус акиминин үйү деген жазууну илип, контейнерден үй тургузам деп билдирген. Абдуразаков ошол эле күнү айылдагы таштанды жайды жаап, ашар жолу менен тазалык иштерин жүргүзгөн. Белгилей кетсек, 19 февралда өзбек президенти Мирзиев Наманган облусундагы сапар учурунда Бунёткор айылына капыстан кирип барып, андагы абалды сындаган. Жергиликтүү тургундар айылда таза суу жок экенин, жолдорун баткак басып, таштанды жай ачык жатканын айтып арызданган болчу. Булак Марал ФМ.